Саламатсыңар балдар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз түшүндүрмө мүчө боюнча көнүгүүлөр. Өзүңөр уккандай, бүгүнкү сабагыбыз көнүгүүлөр менен болмокчу. Түшүндүрмө мүчө боюнча биз түшүнүгүбүз бар. Ошондой болсо да балдар, биз бүгүн суроолор менен сабагыбызды баштап, андан ары улантабыз. Анда эмесе суроолорго көңүл бурабыз. Түшүндүрмө мүчө деген эмне? Ээнин түшүндүрмө мүчөсү деген эмне? Баяндоочунун түшүндүрмө мүчөсү деген эмне? Жана айкындоочу мүчөлөрдүн түшүндүрмө мүчөсү деген эмне? Эске алдыңар балдар? Бул биздин түшүндүрмө мүчө боюнча кайталоо же болбосо сурамжылоо мүнөттөрүбүз. Эске алдык жана бул жоопторуңарды төмөнгү жооптор менен салыштырып, туура жообун эске сактап калабыз. Сүйлөмдүн кайсы бир мүчөсүнүн маанисин тактап, толуктап турган сөз силер билгендей түшүндүрмө мүчө деп аталат. Сүйлөмдүн ээсин жандап, анын ким же эмне экендигин таныктап турса, ээнин түшүндүрмө мүчөсү деп аталат. Сүйлөмдүн баяндоочун жандап, аны толуктап турган түшүндүрмө мүчө баяндоочунун түшүндүрмө мүчөсү деп аталат. Сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрүн да тактап, аныктап берет. Сүйлөмдөгү аныктооч, толуктооч, бышыктоочторду жандап, алардын маанилерин тактайт. Мына балдар, биз жооптор аркылуу түшүндүрмө мүчө боюнча толук кайталап алдык. Анда эмесе көнүгүүлөр менен машыгабыз. Текстти окуп чыгып, түшүндүрмө мүчө катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Ысык көл деген текстте менен иштейбиз. Көл, ысык көл эң бийик жерде жайгашкан. Ал деңиз деңгээлинен жогору 1600 метр бийиктикте турат. Мисалы, бул сүйлөмдө көл, ысык көл эң бийик жерде жайгашкан. Бул жерде ээнин маанисин толуктап турган сөз бул ысык көл. Бул сөздүн астын сызабыз. Же болбосо ушул сүйлөмдөрдү көчүрүп гана жазабыз. Кийинки тапшырмабыз болмокчу. Суроолорго түшүндүрмө мүчө катышкан сүйлөмдөр менен жооп жазгыла. Биз дагы эле жогорку текстке кайрылабыз жана ал тексттеги сүйлөмдөрдүн жардамы менен түшүндүрмө мүчө катышкан сүйлөмдөр менен жооп беребиз. Мисалы, ысык көлдүн аянты канча чарчы чакырым, анын тереңдиги канча метрге жетет деген суроолорго төмөн жогорку текстти колдонуп, түшүндүрмө мүчө катышкан сүйлөмдөр менен жооп беребиз. Тапшырма. Текстти жазып алып, түшүндүрмө мүчөлөрүнүн астын сызгыла. Биздин текст бал ары деп аталат. Мына ушул текстти толук жазып, түшүндүрмө мүчөлөрүнүн астын сызып коебуз. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбыз түшүндүрмө мүчөлөр боюнча көнүгүү болду. Бул көнүгүүлөр аркылуу дагы бир жолу билимибизди бышыктап алдык. Анда эмесе ишиңерге ийгилик, чыгармачылык өркүндөөлөр жана сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.